Ысык-Көлдүн Анай Нева айылындагы мечиттен өрт чыкты. Кече 6-июнь күнү болжол менен саат 10:00 чамасында Ысык-Көл облустун Ысык-Көл районуна караштуу Анай Нева айылындагы Ленин көчөсүндө жайгашкан мечиттен өрт чыккан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өрт өчүрүүгө саат 11:15те Ысык-Көл райондук номер 33 өрт куткаруу бөлүмүнөн бир бөлүм, ал эми саат 11:18те дагы бир бөлүм тартылган. Жалпысынан 2 бөлүм ишке тартылып, өрт саат 12:00 толугу менен өчүрүлгөн. Ош шаарындагы Владимир Ильич Лениндин эстелиги алынганы айтылууда. Социалдык тармактарда эки элдин алынып жаткандагы тартылган сүрөттөр тарап жатат. Кала бийлиги азырынча маалымат бере элек, шаарынын борбордук каянтында Лениндин акели 1975-жылы орнотулган. Анын бийиктиги 25 метрди төзөт. Социалдык тармактарда Лениндин акелин алып салуу боюнча талкуулар көп болуп келет. Элмирбек өлбөптүр. Элмирбектин уулу чоң сахнага чыгып ырдады. Белгилүү акын, комузчу, төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин уулу Эл-Рулан Элмирбек уулу Булбулум аттуу ырды комуз менен аткарып эл алдына чыкты. Анын сахнадагы чыгышы элдин чоң колдоосуна арзып, социалдык тармактарда жүздөгөн жылуу пикирлерди жаратты. Швецияда ата-энелер балдарынын тиштерин жакшы жуубаганы үчүн түрмөгө камалды. Чоң үй бүлө болуп көрбөгөндөй соттун чордонунда калды деп жазат Автон Блейдит. Окуя балдар тиш доктурга барганда ачыкка чыкты. Алардын баарынын тиштери кариес болуп, кээ бир тиштерин алып салууга туура келген. Ата-энелер алардын күнөөсүн кескин түрдө четке кагышты. Бирок сот аларды кылмыштуу шала кылуу үчүн айыптады. Швецияда балдарынын ден соолугуна кам көрүү ата-энелердин милдеттерине кирет. Эми экөө тең 8 ай абакта отурушат. Интернет колдонуучулары Ошто Лениндин эстелиги алынганын жазышууда. Азырынча расмий бийлик өкүлдөрүнөн эмне үчүн алынганы айтыла элек. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылгам себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбатка деп чыгат 3197, единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. Саудия ажылыкты тейлеген дарыгерлерди 3 эсеге көбөйттү. Күндүн ысышы 40 градустан ашты. Ажылык зыяратка баргандардын саламаттыгына кам көрүү максатында Сауд Аравиясы ошол аймактагы саламаттык сактоо мекемелеринде орундарды көбөйтүп, тейлеген медицина кызматкерлерин 3 эсе көбөйттү. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министри Фахад бин Абдулрахман Ал-Джалейджел билдирди. Бул күндөрү дүйнө мусулмандары үчүн ыйык деп эсептелген Арафат тоосунда 1,5 миллиондон ашуун киши ажылык ибадатын өтөп жатат. Арафат тоосу Меккеден 25 чакырым аралыкта жайгашкан. Анын бийиктиги 70 метрдин тегерегинде. Азыркы тапта Сауд Аравиясында абанын температурасы күндүз 40 градустан ашып турат. Былтырда ажылык сапар июнь айында болгон, анда күн 50 градуска чейин ысып 1300дөй зыяратчы көз жумган. Ажылык сапардын уюштуруучулары зыяратчыларга атайын кондиционер менен жабдылган чатырлардан саат эртең мененки 10:00 түштөн кийинки 10-16 чейин чыкпай туруу, көбүрөөк суу ичүү зарыл экенин эскертип турушат. Кыргызстандын быйыл ажылыкка 6000дей жаран барды. Муфтий Абдулазиз Закиров 6-июнь Курман айт байрамына карата куттуктоосунда ажылык сапардагы кыргыз жарандары тууралуу айтып, алардын амандыгын тилөөгө чакырды. Ажылык ибадатынын кабыл болуусун каалады. Булак Азаттык. Мотуюңдун колунан эмне келет депсиң сен? Мен колуман эмне келеби? Мен сага ошогон аферисттерден бир жылда 160 миллион сом кайрып бергем кожоюндоруна. Бул уже официально подтвержден. Анан
Мұны айтып отқан сен, аферист. Журушбеков Жаныбек, 36 жашта. Атбашын Ақжар айылынан мұнат. Русланның фурасын айдап кеткеніңе 3 жыл болды. Ошондон бери бүтпөгөн обещанияң. Эртең бір сүгүнү кое тур. Өзүң Кытайга каттап жүрөсүң. Шүгүр эле. Жакшы эле таап атасың акча. Просто сен жаднайсың, душевный, природный. Акчасын бериң келбеди. 1,5 миллион сом бериң келбеди. Асаттагын фуранын ошо акчасын жөн берип кой, уктуңбу? Мен сага ошо аферистенбейм. Отуюң колунан эмне келет деп. Колумдан келген ошол, мына көрдүм. 160 миллион сомду 1 жылда кайрдым. Дайыма жума сайын чыгарам, 5-10 WhatsApp'тан акча коюуна ыраазы болуп аткан доказательство далилдери менен жүрөм мен. Уктуңбу? Жунушбеков Жаныбек. Мына көрүп кал ошону экен. А сен элжиребей берип каласың, уктуңбу? Колумдан келгенин көрдүк мына. Лажовый видеого илиндиң. Мен кутуласың, кутулганда эми видео алынат, уктуңбу? Протест берип койгоң. Мына көрүп кал ошону.